Assalamu alaikum Kırgız elim. Men Bauırcan'dın apası bolom. Эгертеден калган сөз бар эмеспи? Жаңылбаган жаак болбойт, мүдүрбөгөн туяк болбойт дегендей. Балам ушу бир ооз сөздөн жаңылып калды. Балам үчүн барыңыздардан кечирим сурайм. Биз бүгүн жолдошум экөөбүз Азиреттин ата-энесинин үйүнө барып, Куран окуп, кечирим сурап келдик. Амансыздарбы, урматтуу кыргыз элим, барыңыздар амансыздарбы? Мына азыркы сааттарда эле ушул жаңылык чыгып отурган учуру, ушул Бауыржан Абдубаников деген блогер жакын аралыкта өткөндө камалган, барыңыздар билесиздер. Ошол боюнча сиздер менен бүгүн талкуулап, өз оюңуздарды жазып, комментарийге калтырып кетиңиздер. Урматтуу бир туугандар, мынакей энекен, байкуш энеси ошол кайрылып чыгыптыр, ушул коомчулуктан кечирим сурап. Эми көпчүлүк комментарий жазышыптыр, ошонун арасында эмне балаң карап албай элең, башта ушинтип карабай элең деген баягындай копол комментарийлер дагы жазылып кетиптир да. Ошого жооп катары айтарым туугандар, мындай ишти эч кимдин башына салбасын, Кудайым өзү сактасын. Жаңылбаган жаак мүдүрүлбөгөн туяк болбойт дегендей туугандар. Эми бала ошол жаңылышып алган, сөзүнөн ошо ката кетирип алган. Урматтуу МВД да байкуш эненин кайрылуусун ушу четке какпастан, дагы бир сыйра ушул сот, урматтуу сот, бул боюнча карап чыгарып берсеңиздер бир чечимди жакшы болот эле да. Азыр бул жакта комментарий жазып, кээ бир адамдар сен ошол Бауыржанды жактап атасың деши мүмкүн туугандар. Мен эч кимди жактабайм, болгону ушул байкуш ар бир үй бүлөдө ушундай билесиздер. Өтө бир эне да байкуш, эне жан тартып турат да, сен жамансыңбы, адам өлтүргүчсүңбү же башка бир уурусуңбу, ушундай адамга эне байкуш жардам берип турат да. Аны эч качан сен балам уурусуң, сен балам жамансың деп аны жакшы көрбөй койбойт, сөзсүз жакшы көрөт туугандар. Эми катачылык кеткен туура интернет айдыңында билесиздер, сөгүнүп сагынып, ушундай видео роликтер TikTok тармагында дагы кеңири жайылып, жаштардын психологиясына дагы терс таасирлери жаралган. Анан ал эле эмес, ага чектелбестен туугандар билесиздер, TikTok'то ушинтип ит кылбаган кылыктарды кылган адамдар аябай көбөйгөн да. Мына кыздар дагы бар арасында, ошолор дагы TikTok тармагында ушул ачык эле сөгүнүп, сагынып, сүйлөп атканда дагы мындайча айтканда сөгүнүп сагынган сөздөрдү кошуп, чоң эле жашы улгайып, көп эле бала чакасы бар аялдар дагы ошентип сүйлөп TikTok'то олтурушат туугандар. Кудай сактасын. Ушундай биз мусулман өлкөбүз, биз мындай тартипти кармана турган өлкөбүз да. Ал жакта кеңири эле мындайча айтканда адептик чектен чыгып кеткен маалыматтар таралып жатат. Бул боюнча дагы МВДга дагы рахмат, ушинтип укук коргоо органдары, ички иштер министрлиги ушинтип кармап бир сыйра эскертүү беришти башында. Азыркы учурда, кийинки учурда окуяларга байланыштуу ошол коомчулукта резонанс жаралып, ушундай окуянын айынан Бауыржан дагы камалган туугандар. Анан ушул боюнча сиздер дагы ушул кандай чечим чыгарып, сот болсо ушул бир чечимге келсе, шуну чыгарып койсо жакшыбы, ошол боюнча дагы комментарий жазып калтырып кетсеңиздер, ушул коомчулуктун дагы пикири маанилүү да туугандар. Эми ушул буну башында биринчи эскертүү катарында көрүп туруп, анан кийинкисин ушул дагы ушундай кайталап, дагы да ушундай орой сөздөр менен, ушундай адамдын жинине тие турган, кыжырына тие турган сөздөр менен сүйлөп, коомчулукта адаштыруучу, ушинтип TikTok тармагында түз эфирлерде ушинтип адамга жагымсыз, уят сөздөр менен сүйлөгөн сөздөрү болгон болсо, кийин дагы ушинтип биринчисин эскертүү катары кылып, кийинкисин туугандар ушинтип эме кылып койсо жакшы болот эле деген ойда. Азыр укук коргоо органдарында дагы мындайча айтканда элдер, мындайча айтканда көпчүлүк бөлүгү бул окуялардан кийин көбү коркуп калышты. Ошол мындайча айтканда сөз эркиндиги деген нерсе мындай жоюлуп бараткат деген ойго дагы келип калып атат да, чамчыларычы туугандар. Ошол себептен урматтуу укук коргоо органдары, урматтуу сот, ушул боюнча карап жакшы бир жыйынтыкка келсеңиздер жакшы болот эле. Азиреттин ата-энеси Шердор деген адвокатты тааныбагандыгын, Бауыржанды каматып бердирегендигин, эч жерге арызданбагандыгын айтышты.
Kırgız elim, Allah Taalam kechirimdүүлөрдү жакшы көрөт, kechirimdүү болойлу. Эч bunday күндү эч бир пендеге, эч бир душманыма да каалабаймын. Эне деген бала үчүн өтө мага бүгүнкү ушул күндөр оор күн болуп атат. Ушул балам үчүн дагы бир жолу кечирим сурайм. Бирөө сөз үчүн балам камалып кетпесин.